Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан көрүшкөнүбүздөн аябай кубанычтабыз. Биз күндөн күнгө көп нерсени өздөштүрүп атабыз, үйрөнүп атабыз, жылыш болуп атат, сүйлөгөндө өзүбүздүн сүйлөгөнүбүздү көрүп, өзүбүздүн аракеттерибизди, өзүбүздүн жылыштарыбызды көрүп, өзүбүзгө болгон тилди үйрөнүү болгон каалоо дагы да артып атат, жылыш дагы да болот. Албетте бул сыяктуу сиздин өзүңүздүн каалооңуздун күчөшү, аракеттериңизден жыйынтыктын болушу бул сиздин алдыга жылууга, тезирээк жылууга абдан чоң түрткү берет. Аны эмесе биз сабактарды улай беребиз. Буга чейинки өтүлгөн сабактарды бир катар эстете кетели. Сиздин бир мээңизге деле сиңип калдуу болуш керек. Буга чейин өткөндөрүбүз биринчи I, we, they, he, she, it деген үчүн өттүк. Бир катар жаза турган болсок, эсиңизде болсо, неден баштадык? Биринчи I, we, they, he, she, it деген өттүк. Андан кийин to'дөн өттүк, туурабы? I work, do I work, I don't work деген үчүн өттүк. Андан кийин me, him, her, when, what дегендер өттүк. Андан кийин why, how, when, what дегендер өттүк, туурабы? Why, how, when, what, where дегендер. Андан кийин int from, I live in Osh, I go to Osh дегендерди. Андан кийин тескери суроо берип, тескери суроо don't you work, doesn't you work, didn't you work дегенди. Андан кийин убакыт өттүк. Убакыт өткөндө AM, PM, past, to, quarter дегендер өттүк. Андан кийин ошо тескери суроонун ошондойбу дегенди, не так ли дегенди үйрөндүк, туурабы? Не так ли дегенди үйрөндүк. Андан кийин биз өттүк to have-га. Менин акчам бар, үйүм бар, машинам бар, анын бар, мунун бар деген ушул to have эрежесин. Акыркы темабыз ушул to have болгон, туурабы? To have боюнча бизде бир нерсе акчам бар, үйүм бар, машинам бар, анын бар, мунун бар дегенди үйрөндүк элек. Эми кечээ эсиңизде болсо биз төмөнкү таблицаны үйрөнгөнбүз. To'ду дагы эле work'тун ордуна have'ти коюп, work'тун ордуна has'ти коюп, ал эми келер чагында I will haven't өткөн чагы had болот дедик. Калган жеринде work'тун ордуна have'ти, work'тун ордуна has коюп кете бере турган болсок, бул ошо to have эрежеси келип чыгат. Менде бар деген эреже келип чыгат деп үйрөндүк. Эми ошол эле to have'ти сиздер I have, do I have, I don't have, I will have, will I have, I will haven't, I had, did I have, I didn't have. Ошол мына do, does, did менен don't, doesn't, didn't менен эмес, сиздер ушул нерсени жөнөкөй гана сиз буга чейин мектепте окуганда, же китептерде окуп калганда, же бирөөлөрдүн сүйлөгөнүн угуп каласыз. Биз азыр I have, do I have дегендин ордуна алар кантип айтышат? Алар бул нерсени don't, doesn't, didn'ти колдонбостон эле, don't, doesn't биз жана to'дуга байланыштырбай эле, эч кандай байланышы жок, эмне кылгандарын көрүп каласыз. Biz I will have суроо бере турган болсок, will I have деп эле алмаштырып койдук го. Ошол сыяктуу I have-ти суроо бере турган болсок, ушинтип эле местасын алмаштырып, экинчи вариантта, to have-тин экинчи вариантында местасын алмаштырып эле сиз to have-тин суроосун жазсаңыз болот. I have I, we, they, a pen. Ал эми he, she-тиге does he have деп эле has he, she, it, a pen. Көрүсүзбү? Ал эми тескерisi I don't have, he doesn't have деп эле сиз жөн эле I, we, you, they have not деп койсоңуз болот. Ал эми he, she, itке doesn't деп эле he, she, it has not деп койсоңуз эле жетиштүү болот. Көрүсүзбү? Ал эми өткөн чат I had деп аттык. Суроо бергенде did I have, did you have деп аттык го. Ал эми муну дагы местасын алмаштырып эле had I деп койсоңуз болот. Had I, we, you, they, he, she, it, a pen. Ал эми мен учкан болгон эмес, машинам болгон эмес деп тескери жооп бере турган болсоңуз, бүт бардыгына I, we, you, they, he, she, it бүт бардыгына didn't деп эле сиздер had, I had not, a pen деп эле тескери жооп берип койсоңуз болот. Көрдүңүзбү? Жеп жеңил. Не болот экенсиз? Келер чакка I will have, will I have, I will haven't дегендей эле I have I have not. I had I had not. Ал эми he, she, it has эле го. Суроо бере турган болсок, has he has not деп койсоңуздар болот экен. Ал эми болгон эмне болду? Британияда бул нерсени I have he, she, it has колдонгондо бул got'ту кошо колдонушат. I have got деп. I have got. Менде бар. Мындай айтканда get деген алуу го. Экинчи формасы got, үчүнчү формасы да got. Мындай айтканда менде бар болуп бүттү деген сөз.
ушундай колдонушат. Have I got? I have not got. He has got. He has not got. Ал эми I have not десеңиз да болот, бирок мына got'ту кошуп сүйлөсөңүздөр туурараак болот. Түшүндүңбү? Жакшы. Демек бул эч кандай татаалдыгы деле жок. Буга чейин сиз билген to have эрежеси кандай болсо деле ошондой болгону местосын гана алмаштырасыз. Ал эми сизде суроо туулушу мүмкүн. Эми чөт тилге чыгып калса, кайсы бири көбүнчө практикалуу дейсиз деген суроо туулушу мүмкүн. Суроо туула турган болсо, бул чөт тилде мынтип I have got деп колдонгондон угасыз, бирок көбүнчө практикада сизге have you деп суроо бергендер азыраак, көбүрөөк суроону do you have, же does she have, did you have, I don't have, he doesn't have, we didn't have деп биринчи кечээки алдыңкы биз сабакта өткөн жолду көбүрөөк колдонушат. Ал эми сиз экөөнү тең билиңиз, а бирок практикада do, does, to do'га байланышып өткөнүңүз сизге көбүрөөк бул практикалуу. Чет элге чыгып калсаңыз, ушуну көп колдонушат. Жакшы. Ана эмесе биз сиздер менен ар бир сабактын аягында туура эмес этиштерди ассоциация кылып үйрөнүп аттык элек, туурабы? Эми ошол туура эмес этиштерди биз кечээки токтогон жерибизде улантып кетебиз. Ошо китептин 56-бетинде биз акыркы сөзүбүз lie деген сөздөн келип токтодук элек. Андан кийинки сөздөрдү улап кете турган болсок, бул lose. Lose деген бул жоготуу деген сөз, жоготуу. Эмне кылабыз? Буну кантип ойгон жаттайбыз? Сиз группалаштарыңыз менен же досторуңуз менен барып калдыңыз, муз тепкени бардыңыз. Муз тепкени барып, муз теп аттыңыз эле, түш болду. Түш болгондо сиздер обедке тамактанганы келсеңиздер, келип барсаңыз, жанагы жерде сиздин чаналарыңыз жок. Не болуптур? Сиз музда lose кылдыңыз, жоготуп жибердиңиз. А муз сизге не кылат? Lose'ду тапканга жардам берет. Музда жоготуп бердиңиз. Андан кийинси make. Make деген бул кылуу, жасоо, бир нерсени кылуу. Эми мынаны сиз окуп албагандар кантип окуйт? Маке деп окушат. Ал эми попкорнду эмнеден жасайбыз биз? Македен жасайбыз, туурабы? Демек make. Буну эми окулушу make, туурабы? Make, маке, кылуу, жасоо. Жакшы. Андан кийинси mean. Mean деген бул билдири деген сөз. Мындай кылабыз. Талаада бир мина бар экен да, бомба бар экен. Бомба бар экен. Эми ошол мина жарылмай сайын ал жерден минанын бар экенин билбейсиз, билдирбейт. Мина, мин, билдирүү. А сиз минаны билесиз, аны сиз эмне кыласыз? Минге байланыштырып алдык. Андан кийин meet. Meet деген бул жолугуу. Агын алдында эмне болот дайым? Митинг болот, туурабы? Митинг эмне деген экен? Бул meet деген сөздөн келип чыккан. Митинг деген бул жолугуу эле деген сөз. Болгону эмне болот? Биздикилер андан ашып кетип атат да. Ал өзү жолугуу деген сөз. Жөн эле жолугуп кетип калыш керек. Ашпаш керек. Pay деген бул төлө деген сөз. Сиз магазинге кирип калдыңыз. Магазинге кирип калдыңыз дагы бир 2000 сом соода кылсаңыз, эмне болот? Кээ-бирки магазиндер бонус берет. Упай берет. Эмне кыласыз? Упайды дагы төлөйсүз. Анан дагы бир нерсе алып чыгып кетесиз. Упайды эмне кылат экенсиз? Pay кылат экенсиз. Упай, pay. Андан кийин put деген бул коюу, бир нерсени коебуз. Эми сиз бутуңузду кремдеткиңиз келди дагы эмне кылыш керек ал үчүн? Бутту коюш керек. Бутту койбосо кремдебейт. Демек put, коюу. Андан кийин read деген бул окуу. Сиз буга чейин окуп жүрсөз, reader бүт баары ошо read деген келип чыккан. Окуу деген сөз. Андан кийин ride деген бул атка минүү деген сөз. Же велосипедке минүү, кандай гана бир нерсеге минүүнү ride дейбиз. Элестетиңиз, азыр шаардын чекелеринде ипподромдор бар. Барсаңыз, эмне кыласыз? Ат минсеңиз болот. Бирок ат миниш үчүн алдын ала жазылыш керек. Жазууну эмне десеңизчи? Ride. Демек, сиз ride кылыш үчүн биринчи ride кылышыңыз керек экен. Атка миниш үчүн биринчи ride жазыш керек экен. Right менен right не экөө угулушу окшошураак болот. Ал эми rise. Rise деген бул көтөрүлүү деген сөз. Көтөрүлүү. Эми Sunrise деген компанияны билесиздер, туурабы? Жатакананы билесиз, отель да? Мейманкана. Эми ошо Sunrise деген бул күндүн көтөрүлүшү деген гостиница экен.
Көрдіңіз бе? Sunrise деген күннің көтеріліші деген концепция екен. Болмаса мынаны рис деп айтады. Рис деген күріш. Күріш не болады? Күріш жерден шығады, анан ақырын көтеріледі. Демек, рис та көтерілген, ал эми sunrise бұл күннің көтеріліші деген концепция екен, жатақхана. Ал эми ring. Ring деген бұл шыңғыроо деген сөз. Шыңғыроо. Эми бокста ринг бар, а? Ринг эмне кылат? Ар 3 минут сайын чылың шыңғырайды. Демек, ринг шыңғырайды, ал эми бунда дагы ринг шыңғыроо. Ринг эмне болот экен? Ринг болот экен. Андан кийин run. Run деген бул жүгүрүү. Биз качан жүгүрөбүз? Рано утром жүгүрөбүз. Жүгүрүү, рано утром. Андан кийин say деген бул айтуу деген сөз. Бир нерсени айтып берүү. Кээ бир адамдар бар, эмне кыласыз? Айт эле деп саймай сайын айтпайт да, мындай айтканда. Демек, say айтуу. Андан кийин see деген бул көрүү деген сөз. Жанакы ыр бар го, турбу? Ал see деген. Ошол see бул see деген көрүү. Андан sell деген бул сатуу деген сөз. Бир нерсени сатуу, товар сатуу, бир продукцияны сатуу. Ал эми села деген магазинди билесиз, села эмне алат? Села сатат. Кийим сатат, шарф сатат, куртка сатат, бүт баарын сатат. Села эмне экен? Саткыч экен. Сел сатуу, села сатуу. Ал эми сүү деген бул тигүү. Бир нерсени кийим тигүү, башка нерсени тигүүнү сүү дейбиз. Эмне кылат? Чеберлер тиккенди сүйүшөт. Сүү тигүү. Андан кийин send деген жөнөтүү, отправить. Эгерде сизге кимдир бирөө SMS жөнөтсө, сиз эмне кыласыз? Сен дагы жөнөтөсүң. Сизге SMS жөнөтсө, сага жөнөтсө, сен дагы жөнөтөсүң. Түшүнүп болду? Демек караңыздар. Бир катар быштап кетели. Lose эмне кылдык? Жоготуу, музда жоготуу деп ассалдык. Make макадан попкорн жасайбыз, кылабыз дедик. Мин деген мина жарылганда гана билдирет дедик. Ал эми meet деген жолугу, ага финалда митинг болот деп айттыкпы? Ушул. Pay төлө. Упайды төлөйт экенбиз. Put'ту койсоңуз, андан кийин гана эмне болот? Сизге кирем дейт дедик. Read деген оку деген сөз дедик. Write кылыш үчүн биринчи write кылыш керек, жазыш керек дедик. Sunrise деген бул күндүн көтөрүлүшү деген компания экен. Ring деген шыңгыроо. Эмне болот? Рингде ар 3 минут сайын шыңгырайт дедик. Run. Биз качан жүгүрөбүз? Рано утром жүгүрөбүз, эрте менен жүгүрөбүз. Say кээ бир эмне болот? Саймай сайын айтмайт. Say айтуу. See көрүү. See деген көрүү. Ал эми sell эмне болот экен? Кийим кече бүт баарын сатат экен. Ал эми сүү чеберлер тиккенди сүйүшөт дедик. Сен сага бирөө SMS жөнөтсө, сен дагы жөнөтөсүң. Жакшы. Эң сонун. Анда эмесе биз туура эмес этиштерди сиз биринчи катарын үйрөндүк. Сиздер ушул экинчи, үчүнчү катарларын кошо жаттайсыз. Ал эми бүгүнкү өткөн темабыз бул. Ошол to have'дин экинчи вариантын үйрөндүк. Кече to-га байланыштуу do, does, did, don't, doesn't, didn't деп үйрөндүк элек. Эми бүгүн ошого жөн эле I have-ге кодду кошуп туруп, ошого эле ордун гана алмаштырып have I, has he, ал эми I have not, he has not. Өткөн чагында I had боло турган болсо, had I had not деп жөн гана nottу кошуп коюу менен жана ордун алмаштырып коюу менен суроо бергенди, андан кийин тескери жооп бергенди үйрөндүк. Ал эми келер чагы өзгөрүүсүз калат. Ал эми мында деле to have деген to дагы эле менин иштейм I work, иштеймби деген do I work, эмне үчүн иштейм болсо why do I work да. Ал эми менин ручкам бар, I have a pen. Ручкам барбы? Have I pen? Кайда менин ручкам бар? Where have I a pen? Ушул эле have, has, will, had ошонун алдына why, how, when, what бирөөсү келет. А калганы эреже боюнча баардыгы кете берет. Түшүнүп алды? Эң сонун. Анда эмесе сиздерге тапшырма, өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталайсыз. Биз айтылган тартипте кайталаңыз. Күндөнгүгө унутпаңыз, жылыш болот.
пока сізге автоматизмге жетіш керек. Андан кейінгі біз бұл to-do системасынан to be системасын өткенде бұға шейінгіңізге бұшпай қалатырған болса, анда to be-ге өткенде каша болып кетіші мүмкін. Ошон үчүн сіздер болушунча ар бир өтүлгөн сабакты өз учурунда алганды үйрөнүңүздөр. Өз учурунда үйрөнгөндү үйрөнүңүздөр. Ал эми көп студенттердин кемчилиги ушундай болуп калат. Сиз бир нерсени үйрөнгөндөн кийин эгерде сиз 24 саат ичинде кайталабасаңыз, анда сизде маалымат 30 күн мурда алгандай эле сиздин мээңизде калат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн сиз үйрөнгөн нерсени 24 сааттын ичинде өткөрбөй бышыктап алыңыз. Ошого үйрөнүңүз. Канча убакыт, энергиядан эконом кыласыз. Ал эми грамматиканын бүт баарын кайталаңыз. Жана дагы туура эмес этиштерди 2-3 катарларын кошо жаттаңыз. Андан кийин могул to have-ге байланыштуу 7 сүйлөм бар. Ошону чактарга айлантыңыз. Жана дагы ошол to have-дин аягында англис тилине которуңуз деген тексттер бар, сүйлөмдөр бар. Ошолорду албетте эч бирин калтырбай, табыстан карабастан элестетип которууга аракет кылыңыз. Албетте бул сизге өтө чоң жардам берет. Жана дагы сизге эртеңки күнкүгө тапшырма сиздин эмне сизди кызыктырат? Эң кызыккан айталы сиздин саякатыңыз жөнүндө. Акыркы жолу сиз кайсыл жакка бардыңыз? Эртеден кечке эмне кылдыңыз? Ушуну топик кылып даярдап келип, айтып, жазып даярдап келип, андан кийин айтып бересиз. Ана эмесе, ушу менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабактарда албетте сиздерден өсүү, алдыга жылуу, умтулуу, максатка карай жылууну албетте күтүп калабыз. Сиздерге терең ишенебиз. Анткени сиздер бекеринен бул сабакта отурган жоксуздар. Бекеринен бул сабакта сизде сабырдуулук менен, ошол көп нерсени умтулуу менен көз карашыңыздын бүт баарын, ой жүгүртүүңүздүн, каалооңуздун бүт баарыгын ушул сабакка көңүл буруп атасыз, аракет кылып атасыз. Демек сизде ушул менен албетте ийгилик болот. Алдыга карай жылыштар, ийгиликтер болсун. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.